Саат түнкү 4 болду. Үйгө барбай калганын ушундай маалда айтабы? Тапкан экен айта турган учурду. Карлыгач өзү менен өзү сүйлөнүп жатты. Уктай албай койду. Өткөн кеткенди, балдарын, эжесин акылдан тайып, эч нерсеге карабай байышты сүйүп калган учурун ойлоду. Марат менен жашагың келбесе ажыраш, балдарыңды караан тутуп жаша. Мен сага жардам берейин. Бул жаш баладан эмне издеп жатасың, карлыгач айланайын. Эртең бармагыңды тиштеп калба. Байышың жаш, эртең эле жаш кыздарга көз түшүп таштап басып кетсе, ара жолдо каласың. Бир күйөө менен жашаган жакпай жатса, экинчисинин эмне кереги бар? Ажырашып өз алдыңча жаша, деп жалдырап жаткан эжеси, апалап бучкактап ыйлаган балдары көз алдына тартылды. Балдарын кучактап уктаган күндөрүн сагынганын сезди. Кантип чоңоюп жатышканын көргүсү келди. Учурунда баарын сүйүүгө шылдабады беле. Көрсө, баарынан баш тартууга мажбурлаган сүйүү деле ар дайым жалындап күйүп тура бербейт тура. Эжем ошондо эле билгендей айткан окшойт. Эмне, байыш башка бирөөнү таап алдыбы? Ошон үчүн үйгө келгиси келбей жатабы? Жумушу болсо эмнеге эрте айткан жок? Иш жакшы болбой жатат деп эле жүрбөдү беле? Кайдагы жумушту айтып жатат? Эгер тытынып иштеп жаткан болсо тапкан акчасын кайда коротуп жатат? Жообу жок сансыз суроолор жаралып мээсин жеп жатты. Түнү менен уйку көзүн көргөн жок. Бир маалда телефондун ойготкучу шыңгырай баштады. Туруп жумушуна камынды. Түндө уктабаганга башы ооруп, чарчаңкы абалда жумушуна жөнөдү. Жумушка жөнөгүчө байыш келсе керек деп күткөн, бирок келген жок. Ай карлыгач кандай? Таң эрте келип калыптырсың го, кебетең кантет? Уйку бетин көрдүң беле? Деди дүкөндүн полун жууп жүргөн аял. Айнур эже кандайсыз? Уктаган жокмун. Эмнеге ботом? Биринчи жолу күйөөм үйгө келген жок. Ошондой маселедечи. Күйөөң үйгө келбегени жаман. Бирок минтип өзүңдү кыйнаган болбойт. Күйөөм деп жакын санаган адамың бир күнү таптакыр жат адамга айланып калганда бармагыңды тиштейсиң мага окшоп. Мына мени Москвалап жүргөнүмө 5 жыл болду. Күйөөм, кайненем, кайнэжем, кайнагам деп эле темселеп жүрчүмүн. Ар биринин кареги менен тең айланчумун. Керек болсо ар биринин бут кийимине чейин тазалап кийгизчүмүн. Күйөөм менен жашаган 20 жыл кулчулукта жүргөндөй эле өтүптүр. Ойлоп көрсөм. Кайненем мени жарым саат бош отургузчу эмес. Муздак чай менен муздак тамакка чыдаса болот. Бирок муздак көз караш менен муздак сөзгө чыдоого мүмкүн эмес дейт го. Бирок мен 20 жыл ур токмогуна да, уул тилине дагы ар биринин мага кылган муздак мамилесине чыдап жашап келдим. Акыры чыдамдын дагы чеги болот экен. Күйөөм үстүмө жашай алалып алганда ажырашам деп чыктым. 20 жыл тырбалаңдап кылган оокатым менин эч бир карегиме жараган жок. Колума бир аз бир нерсе тийди. Жакын тутуп кызматымды кылган адамдар, жаштыгымды, ден соолугумду берген күйөөм мени киши катары көрбөй, жаш келиндин этегин кармап кете берди. Мына азыр бөтөн жерде минтип темселеп пол жууп жүрөм. Ар бир нерсенин чеги болуш керек. Бирөөгө баш отуң менен берилип, ден соолугуңду курмандыкка чалуу жеткен аңкоолук экенин ушул жашка келип түшүнүп отурам. Санаанын дагы чеги болуш керек. Күйөөң бир күн келбей калса саргарып санаа тартып, уйкудан калуунун кажети бар беле? Балким чындап жумушу чыккандыр. Адамдан шектенүүдөн мурун аны 7 жолу текшерип көр деген кеп бар. Көп ойлонбой кофеден ич да кабагыңды ачып ишиңе кириш. Кой, мен барайын, сага арманымды айтып отуруп алган турбаймынбы? Аял чакасын көтөрүп күңүрт тарткан коридорго басып кетти. Мараттын дарбазасын бирөө бир топко каккылады. Мастыгы тарай элек неме турууга моюн сунбай жатты. Тигинин да токтоп калаар түрү жок. Тарс. Марат эптеп туруп муздак суудан кере жутуп алып сыртка чыкты. Марат кандайсың? Күндө эле сени таппай калабыз. Бизге райондук социалдык фонддон билдирүү келди. Сени эми тааныйбыз да, Айнаш апанын арбагын сыйлап, балдарды сага айтпай алып кетип калууну туура көргөн жокпуз. Сенин ичип жүргөнүң балдардын апасынын жоктугу районго жетиптир. Балдарды алабыз деп жатышат. Эмне деп жатасыз? Маратты бул сөз башка чапкандай эле болду. Эңги деңги болуп турган ал эсине келе түштү. Муну биз айтып жаткан жокпуз, мына, ишенбесең кагазды кара. Чачы тыкырая түйүлгөн аял бир документти көрсөттү. Бербейм мен. Бир аптадан бери мен сүйлөшүп токтотуп койдум, болбосо келип ой боюңа койбой алып кетмек.
Кароосуз калган балдарды алып кетүүгө мыйзам жол берет. Буга жеткирбеш үчүн сен аракты токтотушуң керек эле. Бурул эже, суранам. Алып кете көрбөгүлө. Ичкенимди бүгүндөн баштап токтотом, эже. Эптеп бир нерсе кылыңыз. Мен балдар жок кантип жашайм? Мараттын көзү жашылданып кетти. Болуптур, Марат. Айнаш апа кандай жакшы киши эле. Ошону сыйлап сүйлөшүп берем. Бирок текшерүү келет. Балдарды кандай багып жатканыңды көзөмөлдөшөт. Эмнеге бала бакчага жөнөтпөй жатасың? Жөнөтөм, эже. Бүгүн барып сүйлөшөм, сөзсүз. Марат чыйпылыктап жиберди. 1 ай мөөнөт беребиз. Балдарды кандай карап жатканыңа баам салып турам. Эгер кайра эле ичип, балдарды кароосуз калтыра турган болсоң, эскертүүсүз балдар үйүнө беребиз. Документти сумкасына салып, костюмунун этегин оңдомуш этип алып үйдөн узап кетти. Айсара кризистик борбор алуу үчүн ыңгайлуу имарат издей баштады. Азыр чаканыраак кеңсе ачып турсам, кийин чоңойтуп алам. Эмнеси болсо дагы ушуну сөз бойдон калтырбай ишке ашырам деп ойлонуп жатты. Тимур Айсаранын бул кадамын жактырган жок. Бирок аны таарынтпаш үчүн айласыз колдоого мажбур эле. Кеңсесинде отурган Тимурга Айсарадан чалуу келди. Тимур, мен имарат таптым. Келип көрсөң, балким ушул жерди ижарага алабыз. Үйгө дагы жакын экен, деген Айсара Тимурга даректи түшүндүрүп телефонун өчүрдү. Бошсуңбу деп да сурап койбойт го чиркин. Бир соода сатык кылган дүкөн ачам десе бир жөн, кайдагы аялдарга жардам берүүчү борбор ачам дейт. Муну кайдан баштады эми? Барбасаң да таарынат. Тимур күбүрөнө ордунан турду. Жакшы жер экен. Бирок Айсара, башыңды мындай ишке оорутуп эмне кыласың? Кел, андан көрө сага кийим, косметикалык каражаттар саткан дүкөн ачып берейин. Ошону иштетпейсиңби? Тигил ишиңден эч кандай пайда таппайсың да. Тимур Айсараны оюнан кайтарууга аракет кылып жатты. Дүкөндү эле ачып бере бер, ага сатуучу коюп өзүм көзөмөлдөп турам. Бул борборду ачышым керек. Бул менин көптөн берки кыялым. Башында бир аз жардам берип тур, анан колдой турган уюмдарды табам. Ижара акы, айлыктарды ошол жактан чыгарам. Кел, пайда эле издей бербей, башкаларга пайдабызды тийгизе турган эле иш кылалы. Болуптур. Тимур айласыз макул болду. Айсара тандаган жерди ижарага алмай болушту. Имараттын ээси менен сүйлөшүп, макулдашып коюп, Айсараны үйүнө жеткирип, өзү досу менен жолугушууга кетти Тимур. Досуна жетип учурашаары менен наалый баштады. Кайдагы бир муктаж аялдарга жардам берем дейт да жоктонуп. Эмне болуп кетти? Кимге жинденип атасың? Айсара турмушунан запкы жеген, жардамга муктаж аялдарга колдоо көрсөткөн борбор ачат элем деп жоктонуп атат. Башыңды оорутуп эмне кыласың? Ал иштин жоопкерчилиги чоң десем түшүнбөйт. Айла жок, көнүп колдоо көрсөткөнүн жатам, деди чылымын түтөтө. Нурзатты тоготчу эмес элең, жаш Аяшка тизгиниңди берген экенсиң да. Бирок сен жалгыз эмессиң, баары эле ушинтип жаш аялынын кареги менен тең айланышат, деп күлүп калды кара олбурлуу киши. Жаш, сулуу аял алсаң, аны сүйүп калсаң, сени деле көрөт элем. Таарынып кетип калбасын деп оюндагысын аткармаксың. Шылдыңдабасаңчы, бир күнү сенин дагы башыңа келип жүрбөсүн, деди Тимур досунун сөзүнө чычалай. Ой, аныңдан Кудай сактасын. Эми жашым 50-гө таяп калганда жаш аялды эмне кылат элем? Самашым деле Кудай куткылсын мага. Балдар чоңоюп калды. Алар менен тең жарышып үйлөнөт белем. 50-үн айтасың да, жаш аял алуу деген ата бабаларда болуп келген. Жантай, Ормон өңдүү хам бектерди деле 2-3 аялды аз көрүп өлөр өлгөнчө жаш сулуу кыздарды аялдыкка алышкан айтылат го. Жантай, Ормон хандарга атаандашып жаткан турбайсыңбы көрсө? Эмне мынча жаш кызды сүйүп калды десе? Досу каткырып күлүп калды. Аны улай Тимур да күлдү. Сени чакырганымдын себеби дагы ошол. Ушунча болду, эми жакшыраак кылып ачып берейин деп жатам. Эми өзүң документ иштерин колго алып тууралап бер. Кийин маселе жаралбасын. Баланчанын аялы деп мага сөз тийбегидей болсун. Болуптур эми, сен суранып жатсаң кантип жок дейт элем. Бирок жакшы иш, коомго биз деле бир аз жардам кылып коелу. Ансыз деле интернетте 2 күндүн биринде кор болгон кыз келиндер тууралуу окуялар чыкчу болду го, деди жанатан тамашалап жаткан досу олуттуу түрдө үн катып. Марат дарбазасынан ичкери кире калып башын мыкчып отуруп калды. Аялдан айрылдым. Апамдан айрылдым. Эми балдарымды колдон жулдурганы турамбы? Мен эмнеге мынча акмак болдум? Ушуларды карай албай балдар үйүнө берип, анан сандалып жер үстүндө басып жүрүүмдүн зарылдыгы барбы?
ар ойлордун курчоосунда ден дароо болуп бир топ кой эшик алдында турду. Мени адам катары көргөндөрдүн аягы суюлуп бараткандай ким элем, бүгүн ким болуп отурам деп мукактана өткөн күндөрүнө сар эсеп салды. Москвада иштеп акча таап, шаардан жер алып, үй салып турган кезинде айылга келгенин эстеди. Коңшу колоңдор баары саламдашып, биринен сала бири өтүп, конокко чакырышканын эстеди. Азыр болсо берген саламын араң-алик алып, жактырышпайт, каңырыгы түтөдү. Чөйрө дегениң сенден эч нерсени сурабай эле байкатпай, өзүнө тартып, сүңгүтүп салат тура. Сууга чөмүлүп сыртка кургак чыгууга мүмкүн эмес болгондой эле адам баласы чөйрөнүн таасиринен буйта өтүп кете албайт өңдүү. Адамдын өзүнүн дээринен деген менен кээде дээрден дагы чөйрөнүн таасири күчтүүлүк кылат өңдөнбөйбү? Илгертен эле жакшыга жанаш, жамандан адаш. Жакшы менен бир жүрсөң жетесиң муратка, жаман менен бир жүрсөң каласың уятка. Бекерчиден безе кач, ушакчыдан көчө кач деген кептер бекеринен айтылган эмес да. Бул күнү Марат көчөгө чыккан жок. Дарбазасын такылдатып эки чармандоосу келди эле уулуна үйдө жок дедиртип койду. Жуунуп тазаланып, сакал мурутун алып, чогулган кир когун жууп, балдарына тамак жасап берди. Балдары тамакка тоюнуп оюнга киришти. Күн түштөн ооп, күүгүмгө бой таштап калган маалда дарбазага дагы такылдап калды. Коурашкан үндөр чыгып жатканын угуп өзү чыкты. Кийимдерин көрүп мечитке келген дааватчылар экенин дароо билди. Алар Маратты кечкиге мечитке чакырып кетишти. Марат мурун мындайларды жактыра берчү эмес. Ушул сапар бул дааватчылардын айтканына муюду. Балким уулдарын балдар үйүнө берип, куру жалак калбасын деп буларды Кудай өзү жөнөткөндүр, деп ойлонгон Марат күн бата мечитти көздөй жөнөдү. Эмнегедир ушул тапта жан дүйнөсү көчөдөн тааныш киши көрүүнү каалабай жатты. Жолдон эч кимге кармалып калбасам экен деп өзүнчө сак-сактап шашыла басып баратты. Керели кечке ар нерсени ойлой берип санаа калтырып бүткөн Карлыгач чарчаңкы абалда үйүнө келди. Беймарал уктап жаткан Байышты көрүп ого бетер маанайы түштү. Бирок батынып уктап жаткан немени ойгото алган жок. Ичинен бушайман болуп ашканада тамак жасап жатты. Бир кезде көзүнөн мончок жаштар куюла баштады. Ыйлап жибергенин өзү деле байкабай калды. Адатта кош бойлуу аял заты жумшак, жашык болуп калат дейт го. Бышактап ыйлап жатканын, кош бойлуулукка шылтаарын же ызаасына, сагынычына, өкүнүчүнө шылтаарын билбей турду келин. Бөлмөдөгү идиштердин үнүнөн Байыш уйкусунан козголду. Кылдыратып эмне эле кылып жатасың? Деги тынч албайт экенсиң го, деди таттуу уйкусун бузганына нааразы боло. Анын бул сөзүнө Карлыгач ого бетер түтөдү. Күйүп, алоолонуп кетсе да, ичиндегиси чыгып кетмек да. Карлыгачтын болгон ачуусу, ызаасы, айтар сөзү сыртка чыкпай, ичинде быкшып айлана берди. Марат минтип үйгө бир түн келбей калса, үйдө ызы-чууну салмак. Эмнегедир тили буулуп, Байыштан кечээки үйгө түнөбөгөнүн сурай албай койду. Тамак даяр болду, тур, чай ичели, деди бир кезде Карлыгач. Байыш туруп дастарконго отурду. Эч нерсе болбогондой үйгө келбей калганы боюнча үн сөз деген жок. Жумуш көп болгонго, Жакшы жумуш таптыңбы? Деп акырын сурады Карлыгач. Жок, туруктуу деле жумуш эмес. Тиги тагдырдын тез аранын ичинде бүтүрө турган буйрутмасы бар экен. Ошого жардамдаштым. Ойлогондон бери Карлыгачтын бетине мурдагыдай тик карабады. Бул сөздү айтып жатып да көзүн ала качып сүйлөдү Байыш. Деп гана койду Карлыгач. Ал Байыштын сөзүнө ишенген жок. Жүзүн ала качып жатканынан улам анын шектенүүсү ого бетер күчөдү. Бирок аны такып сураганда уруштан башка майнап чыкпасын билди. Күтсөм келбейсиң, сага бир жаңылыгым бар эле, деген Карлыгач текчеден кагаз королгон тест алып чыкты. Кош бойлуу экенмин. Колу менен тест таякчасын тигинен кармады. Эмне? Деп чочуй үн каткан Байыш ордунан тура калды. Алайган анын көзүндө кубаныч же сүйүнүч турганы билинбей жатты. Байыштын бул реакциясына Карлыгач туруштук бере алган жок. Араң турган неменин көзүнөн жаш ыргып кетти. Демек сен каалабайт экенсиң да наристелүү болушубузду. Алдыртайын, анда кеч боло электе. Жиндүү болбочу, каалайм эле. Балалуу болууну ким каалабайт? Эмнеге алдырмак элең? Ыйлаба болду. Байыш Карлыгачты кучактап көз жашын сүрттү.
Анан эмне жактырбагандай чочудуң? Ишенбей кеттим, эмне деримди да билбей калдым. Кечирип койчу мени. Байыш ээсине жагалданган күчүктөй тизелей калып Карлыгаштын колдорун кармап курсагына кулак төшөдү. Унчукпай тамактанып жаткан экөөнү сыртынан билдирбегени менен ичинен ой басты. Байыш ушул тапта баланы алдырба деп коюп туура кылдымбы же туура эмес кылдымбы? Кредитке батып турсам, түзүгүрөөк жумуш таба албай жүрсөм, бул жагы кандай болот? Деген түбү жок ойлорго жетеленип жатты. Карлыгачта дагы санаа тутанды. Байыштын андан бала күтпөгөнү ачык эле билинди. Иштебей үйдө отуруп калсам мени ким багат? Төрөшүм керекпи же алдырсамбы деген эки анжы ойдо отурду ал дагы. Деңизге суктана карап отурган Нурзат канчалаган жылдарын сүйүү, жылуу мамиле күтүү менен өткөргөнүн эстеп өкүнүп кетти. Акча колумда эле, тегеренип Тимурдун артынан чуркап жүрө бербей, мурда эле дүйнө кезип жашасам эмне? Тимур менден кеткен күнү жашоом бүтөт дечү эмес белем. Көрсө ал менден кеткен күнү жаңы жашоо башталаарын эрте билсем эмне? Мындай жашоонун башталышын өзүм кечеңдеткен турбаймынбы? Эркин болгум келет дечүмүн, ошол эле маалда өзүмдү мамилеге байлай берчү турбаймынбы? Эмнеге жалгыздыктан ушунчалык корктум экен? Деп бир топко ойлонгон Нурзат телефонуна үңүлдү. Кандайсың, эс алуу кандай деген жакын санаалаш аяшынын катына жооп жазды. Жакшы, баары жагып жатат, мына деңиздемин. Деңизди сүрөткө тартып жөнөттү. Жакшы жүрсөң эле болду. Тиги жаңы аяшыбыз кыйын чыкты. Зомбулуктан жабыр тарткан аялдарга жардам бере турган борбор ачып жатат дейт го. Тимур тим эле анын айтканын аткарып өзү кошо чуркап жүрөт дейт. Жакшы иш кылып жатышкан турбайбы? Узун сөздү баштагысы келген аяшы алайган быйтыкчаны жөнөтүп тим болду. Чын эле анын сөздөрү Нурзатты кызыктырган жок. Мурдагы учуру болсо туталанып, аяшына арыз арманын айтмак. Азыр ага көңүл да бургусу келген жок. Тынчтыгын эч кимге буздургусу келбегендей, телефонун, интернетин өчүрүп деңизди көздөй чуркады. Мараттын мечитке болгон сапары натыйжалуу болду. Мурдагыдай күнүгө көчөлөбөй, үйгө байырлап балдарын карап калды. Карлыгаштан өткөндө балдарынын сүрөтүн сурап жатканын эстеп, абысыны анын балдарын сүрөт, видеого тартып, WhatsApp'тан жөнөтүп жиберди. Бишкек Москванын ортосунда убакыт айырмачылыгы болгондуктан түш женде Карлыгаштан жооп келди. Кандай жүрүшөт, сиздин үйдөбү деп жазып жиберди. Жакшы, чоңоюп калышты. Байкуштар экөөңдүн азабыңды тартышты. Марат апасын жоктоп иштиби же сенин кеткениңе ызаланып иштиби? Айтор азыркы учурда көп ишчи болгон. Шаардагы акемдер дагы урушуп токтото алышпады. Өткөндө социалдык коргоо мекемесинен балдарыңарды алып кетебиз деп киши келиптир. Ошол окуя таасир этти окшойт, ичкени азайды. Балдар азыр биздикинде ойноп жүрүшөт деген узак кат жазды. Улуу баласы мектеп формасын кийип түшүптүр. Көз жашы төгүлүп кетти. Карлыгач эркелеп жүргөн балдарынын ушинтип ар кимдин колунда түрткүнчүк болуп чоңоюп жатканын билип, шолоктоп ыйлады. Артка жол болсо балдарымды тандамак элем деп оор үшкүрүнө көз жашын сүрттү. Жанында Байыш уктап жатат. Анын ичиндеги арман күйүүтүн ал эч качан түшүнбөсүн билет. Ыйын ичине катып даараткананы көздөй жөнөдү. Барып өксүп ыйлады да жумушуна кетүүгө камына баштады. Балдарына бара албаса дагы акча которуп, бир күн болсо дагы кубанычын тартуулагысы келди. Жеңе, сизге акча которуп жиберейин, балдарга кийим-кечек, керек жарагын алып берип коюңузчу. Маратка айтпаңыз, өз атыңыздан эле алып бердим деп айтыңыз. Суранам сизден. Балдар деле мен жөнүндө билбей эле коюшсун. Балдарын сагынып жүргөн Карлыгачты аяган Гүлзада жеңеси баарына макул болду. Эртеси Карлыгач которгон акчаны алып, балдарды ээрчитип райондун базарына жөнөдү. Балдарды бир сыйра баштан аяк кийинтти. Кийин базардан чыгып кубанып турган балдарга карады. Эмне жейсиңер деп сурады. Рахмат сизге, бизге ушулар деле жетет деди. Улуусу токто. Тетиги автоматты алып бериңизчи Гүлзада апа, деди кичүүсү. Канча айдан бери туруктуу жумушка кире албай жүргөн Байышты тааныштары бир жумушка чакырышкан. Алардын айлыгынын суммасын угуп, Байыш дароо жетип келди. Келген даректен аны бир олбурлуу жигит тосуп алды. Кебетесине карап Байыш аны Өзбек деп болжоду. Ал өзүн Шерзат деп тааныштырды. Биздин жумуш оңой, эч кандай баткак кечпейсиң, бозала болуп курулуш ишин кылбайсың, оңой эле. Ашпозбу? Эмне тамакты кыйын жасайсыңбы? Жок, ашпоз эмес.
Сен бул жумушка иштейм десең гана кандай жумуш экенин айтам. Эгер угуп эле кетип калам десең, анда эшик жакка кол шилтеди. Кафе иштетем деп болбойсуң. Көзүң жеткен ишти баштабайсыңбы? Кредитти оңой көрдүң беле? Кафең жабылат го. Кызматкерлерине араң айлык бергенге жарап жатыптыр бизнесиң. Москвада иштеп акча таппаганыңда кантип төлөйт элең? Эмне аласың көзүң жетпегенден кийин мынча кредитти? Ушул жашта үйдү алдырып жиберип мени талаада калсын дедиңби? Деген атасынын телефон чалгандагы сөзү кулагына жаңырды. Акча таппасам болбойт деген байыш иштейм деп жиберди шашыла. Бул башка кеп. Эшикти жаап койчу деп эшик тарапта турган балага карады. Ал шыпылдай каалганы жаап чыгып кетти. Бөлмөдө өзүн Шерзат деп тааныштырган жигит менен байыш отурат. Качуу тууралуу ойлонбойлу кой. Москванын ар бир кычыгын алаканга салгандай көрүп турабыз. Качпайм, баш чайкады. Мындай анда, боорукерлик деген сапатты жок кылып салыш керек бул иш үчүн. Бизде ийгиликтүү күндөр болот. Ал күндөр бул жакта иштеп жүргөн иммигранттардын айлык алган күнү. Эмигрант деген бутка чалынат. Дээрлик ар бир күн айлык алгандардан куру болбойт. Акчалуу болгон күнү алардын акчасын тартып аласың. Тапканыңдын жарымын бизге бересиң, а биз сени ар тараптан коргойбуз. Койчу, алар деле тиричилик кылалы деп иштеп жүрүшөт да, кантип тартып аласың? Ал сени ойлондурбасын. Ар ким өз жашоосу үчүн күрөшөт. Бул жака эч ким жыргагандан келбесе керек. Байыш маңдайында отурган Шерзатка карады. Байыш, көп сөздүн кереги жок. Эгер кетенчиктейм деп турсаң, эми кеч болуп калды. Сенден башында өзүңө ишенимдүүсүңбү деп жакшы эле сурагам. Мен бул жерде бекерчи эмесмин да. Жолугууга келе турган кишилер көп. Болду эми, бизге биротоло байландың. Эми байыш бирдеме айтайын деди эле. Шерзат колу менен ишарат кылып аны тыйып койду. Сөз бүттү. Эми иштеш гана керек. Кана, ишке өтөлү. Русь кол жаңсап каалганын жанында турган жигитти чакырды. Угуп жатам, шыпылдап жетип келди сакалчан сары жигит. Байышты алып бар дагы Лешага тапшыр. 2 күндө баарын үйрөнүп ишке киришкендей болсун. Байыш башка эч нерсе дебей, тиги сары жигитти ээрчий басты. Чыгып эле айнектери караңгылатылган унаага отурушту. Эмнеси болсо да башка салганын көрөм. Балким кредитимден кутулуп алсам, эптеп булардан да чыгып кетермин. Кыргызстанга кетип калсам аркамдан издеп барбаса керек деп ойлонуп бара жатты байыш. Кел таанышып алалы, Руслан, деп колун сунган жигит байыштын оюн бөлдү. Байыш, деди жактырбагандай түр менен. Сени түшүнүп турам. Кайда баратканыңды билбей түпөйүл болуп турасың. Мен деле ошентип келгем. Башында мен дагы башымды кайсы балеге калтырдым деп коркком. Бирок 2 жыл болду, жакшы эле акча таап койдум, деди орусча аралаштырып сүйлөгөн жигит. Эмне 2 жылдан бери кишилерди тонойсуңбу? Байыш көздөрүн алайтып шашыла сурады. Ооба, башында баары эле ушул этаптан өтүшөт. Азыр өзүмдүн жеке тобум бар. Болгону алардан үлүш алам. Сен деле 1 жылда ошол деңгээлге жетсең болот. Эгер аркаңдан 10 киши алып келсең, аларың жакшы иш көрсөтсө болду. Сен алардын ишинен үлүш алып жата бересиң. 100-150 миң рубльды бир айда иштеп араң таап жатасыңбы тууган? Аны бат эле таап койсо болот. 2 колун 2 жака жайып, өзүнө канааттанган адамдай түр көрсөттү. Ушундай система менен иштейсиңерби? Муну ким түзгөн? Ушул кезге чейин укук коргоо кызматкерлерине кармалган учурлар болдубу? Байыш кызыгып калды. Акча кимди гана кызыктырбайт, кимди гана азгырбайт. Сен укук коргоочуларды ойлобой эле кой. Айтты го сага Шерзат. Алардан сени Шерзат коргойт. Ал жагынан бир да жолу маселе жаралган эмес. Системаны ким түзгөнүн билбейм. Шерзатта мурун башында бир чечен турчу деп көп жыл мурун келгендер айтып калышат. Аны мен көргөн билгеним жок. Эгер иштен чыгып кетсе эмне болот? Бул жакта иштегендер иштен чыгуу тууралуу ойлонбой деле калышат. Жылдар өтсө сен эмес, система сага иштеп калат. Русландын негизги куралы тили болчу. Аны менен сүйлөшкөн киши ишке кызыкпай койбойт. Баарын сөзү менен гана ишке кызыктырып салат. Азыр дагы байыштын жанында ал өз ишин аткарып жатты. Айсара Тимурду тамагын даярдап күтүп жаткан. Аңгыча Тимур шашыла кирип келди. Мен тезинен Италияга учушум керек. Эмне? Айсара акырай карады.
Уулум жол кырсыгына кабылып ооруканага түшүптүр. Барбасам болбойт, деди Тимур чемоданын шкафтын үстүнөн түшүрүп жатып. Уф деп үшкүрүп колундагы ноутбукту жерге таштап жиберди Айсара. Айсара, эмне болуп жатасың? Аялым, уулум деген темаң тынчып калды эле, кайра башталдыбы? Биз качан өзүбүз үчүн жашайбыз деги? Кыйкырып, ый аралаш сүйлөдү Айсара. Айсара, түшүнсөң, ал менин жалгыз уулум. Ал ооруканада бөтөн жерде жатса мен кантип барбай кое алам? Сен баары бир барасың да, мен барба дегенде эле барбай калган күнүң болду беле? Айсара, эмнеге ачууланасың? Мен барып көрүп, абалы жакшырары менен кайра келем. Сен борборуңдун оңдоо түзөө иштерин жасата бер. Документ иштери менен алектенип тур. Санжар менен жолдошко дайындап койдум. Эмне керек болсо ошолорго айт, деди. Гүлзада Карлыгачтын 2 баласын кийинтип, каалагандарын алып берип, кечинде Карлыгачка видео сүрөт тартып салып жиберди. Карлыгач балдарынын жүзүндөгү кубанычты көрүп сүйүндү. Көптөн бери оюндагы нерселерин ала элек немелерге чын эле бул күн майрам болуптур. Алар улам рахмат айтышып, Гүлзадага аябай ыраазы болуп жатышты. Жеңе, сизге рахмат. Балдар сиздикинде көп күнгө калса мага сөзсүз кабарлап коюңуз. Суранам. Мен акча салып жиберем, деди Карлыгач. Макул, балдарың жакшы жүрөт, сарсана болбо, деп жооп жазган Гүлзада Карлыгач өзүнө салган акчага алган көйнөгүн кийип көрүп, күзгөгө каранып жатты. Карлыгач бир нерсе суранган сайын Гүлзадага акча которот. Акча менен болсо дагы Гүлзада менен мамилени кармап балдарымды көрүп турсам деп ойлонгон. Гүлзада дагы Карлыгачтан акча алганга көндү. Суранычын аткарат, айтпаса дагы Карлыгач ага акча котороорун билет. Кош бойлуу болгонгобу, Карлыгач акыркы күндөрү өтө жашык болуп кетти. Үйдө жалгыз отурган неме бир топко балдарынын сүрөтүн карап алып ыйлады. Бир күнү балким бир болорбуз, деп сүйлөнгөн Карлыгач бир колу менен көз жашын арчып, бир колу менен курсагын сылады. Байыш жумуштан келгенче кебетемди оңдоюн деп ойлонгон ал жуунуп, боенуп, ыйлаган көздөрүн жашырууга аракет кылды. Тамагын жасап, бир топко телефонго алаксып, Байыштын келишин күтүп отурду. Жазгандарын окубай койгон Байышка чалып көрдү эле, өчүк экен. Карлыгачтын жан дүйнөсүндө кайрадан дүрбөлөң баштады. Марат балдарын алып кетүүгө барганда Гүлзада жеңеси ашканада тамак жасоого киришти. Балдарды алып эле кетем, жеңе, тамакка убара болбоңуз, деди Марат. Кой ботом, кайдагы убара? Тамак ичип кет, деп Гүлзада арыдан бери тамак жасап жиберди. Чай ичилип бүттү. Ата, Гүлзада апам мага бул автоматты алып бербедиби? Деп кичүү уулу аркы бөлмөдөн алып чыккан мылтыгын атасына кезеди. Корктум, колун көтөрүп калды Марат. Мен силерге Гүлзада апаңарды кыйнабагыла дебедим беле? Жок, биз кыйнаган жокпуз, ал өзү алып берди. Ой Марат, аларга мен алып бердим атайын, эмне урушасың? Эми жеңе, ансыз да мен жокто балдарымды карап жатсаңыз, анысы аз келгенсип. Ой, эмне болуп жатасың? Биз эмне бөтөн киши белек? Буларды дагы ал, мен кечээ балдарымды базарга алып чыккам, деп Маратка бир баштык карматты. Жеңе, жөн эле койбопсуз да. Канча акча коротуп салгансыз деги? Мен сизге акча болгондо кайтарам. Кайтарып бермейиңди токтот, мен балдарыма дагы да алып берем, деди Гүлзада шакылдай. Эки бала Гүлзада апасын кучактап коштошуп, Маратты ээрчип үйлөрүнө кетишти. Карлыгач Байыштын дайынсыз кеткенине бир ачуусу келсе, бир сана аркап түнү бою бушайман болуп уйкусуз таң атырды. Качан гана жумушка жөнөп жатканда Байыш үйгө кирип келди. Эмне жоксуң? Санаадан өлсүн дедиңби? Бир кабарыңды билдирип койсоң боло. Келем да, эмнеге сарсана болосуң, уктай бербейсиңби? Мени деген эркек деп коет. Ар кандай иштер чыгып калышы мүмкүн. Күндөп түндөп иштегидей ал кандай иш экен? Бул айда сенин акчаңа көмүлүп эле жатып калбасак болду. Эмне эле зирпилдейсиң таң атпай? Кулак мээмди жебей жайма койсоң болбойбу? Сага айткан кайран сөз, деп Карлыгач ичин басып бүк түшүп отура калды. Түнү менен уйку бетин көрбөй, ачуулануу кош бойлуу немеге оор тийди. Эмне болуп кетти? Акыркы учурда сөз көтөргүс болдуң го? Эч нерсе боло электе жарыласың. Байыш сүйлөнүп Карлыгачтын жанына келип, каруусуна колун койду. Тарт колуңду, бышактап ыйлап жатты. Байыш колун тартып кетенчиктеди.
шолокто ыйлап жаткан карлыгачты бир топко карап үнсүз отурду. Жан ыйлабачы болду. Ооруп каласың, бала кыйналат деди. Бул сөздү айтуу ушунчалык оор болду. Оозун таптап барып бир нече жолу токтоду. Ыйы токтоп, ачуусу басаңдап тынчтанып калды. Ал байыштан мындай сөздү көптөн бери уга электигин эстеди. Жан. Ал сөз кадимкидей өөн учурай түшкөнүн сезди. Ошентсе дагы анын мындай камкордугун, сезимин билдирген сөздөрү жагымдуу болду. Мейли, ал чын дилден айтылсын. Мейли, ал сөз түпкүрдөн чыкпасын. Сөздүн жылуулугу, сөздүн күчүндө эмне деген дем күч жатат. Бир эле сөз адамды көкөлөтүп, бир эле сөз адамды чөктүрөт эмеспи? Анын сыңарындай байыштын ушул сөзү карлыгачтын ачуусун басты. Бат эле жубайлар кучакташып элдешип калышты. Жанагы бирин бири сүйбөй, ыркырашып жаткан экөө жок. Карлыгач бир заматта дасторкон даярдап, чай коюп жиберди. Чай кайнаганча боенуп, жасанып, өзүн иретке келтирүүгө дагы жетишти. Ушул тапта өзүнүн ушунчалык шайдоот кыймылдап жүргөнүн өзү да байкап калды. Күндө өзүнөн өзү оорлошуп эле эч нерсеге көңүлү чаппай жүргөн. Экөө чай ичип болгон соң карлыгач жумушуна кетти. Ал кетери менен байышта түбү жок түмөндүү ойлор башталды. Кайдагы ишке аралаштым? Иштебейм десем мага Москвада жүрүү кыйын болуп калат го. Артка жол жок. Кыргыз балдар деле бар экен го арасында. Карызым болсо кокодон, иштебеске чара жок. Эмнеси болсо да бир байкап көрөйүн деп ойлонуп жатып уйкуга кетти. Тимур уулунун ден соолугу жакшы экенин көрүп, санаасы тынчып калды. Ата-энесин чогуу бир жерден көргөнүнө уулу дагы сүйүндү. Үчөөбүз чогуу сүрөткө түшүп коелучу. Бала экөөнүн ортосуна туруп, экөөнүн баштарын өз ийнине жөлөдү. Балам, жатсаңчы, врачың урушат, деди Тимур. Жок ата, жата берип денем талып кетти. Силер деле бул жакта болсоңор жакшы болмок экен. Карачы, бул сүрөт кандай сонун болду. Мен сени менен болом, балам. Атаң узакка боло албайт го. Нурзат баласынын далысын сылап жатып сүйлөдү. Ушунчалык токтоо сүйлөдү. Мунусу Тимурга даана байкалды. Мурунку Нурзат болгондо Тимурду эндигиче жерден алып көргө чапмак. Баса ата, тиги жаңы апашка кандай жүрөт? Жапжаш аялыңыз бар, Койчу балам, мени эрмектебей. Мен сага баарын түшүндүрбөдүм беле. Мындан ары экөөбүз ал жөнүндө кеп козгобойбуз дебедик беле. Макул, макул. Мен жөн эле тамашаладым, деген уулу керебетине жата кетти. Байыш кең Москва түнөргөн түнгө чулганганда сыртка жөнөдү. Дагы кеттиңби? Уйкусунун ортосунда карлыгач үн катты. Өзүң көрдүң го, телефон чалышты. Мен жумушка кеттим, таңгамал келем. Аны жаңы ишине үйрөтүп жүргөн Руслан дегени телефон чалып чакырган эле. Ал жашаган дарегин так билдирбейин деген ойдо башка метрону айтты да өзү шашыла ошол жака жөнөп кетти. Салам, куш келдиң. Бүгүн сенин жаңы иш күнүң. Кандай даярдык менен келдиң? Мээңди даярдадыңбы? Бул ишке биринчи мээни даярдаш керек. Мээ даяр болсо кыймыл аракет өзүнөн өзү болот. Келдим, аракет кылам эми. Байыш көңүлсүз үн катты. Ушул тапта дагы өзү кыла турган иштен ирэнжип турду. Бирок тандабаска чарам жок, деди ичинен. Мен сени азыр бир жайга алып барам. Ал жерден сөзсүз акчалуу адамдар чыгышат. Коркпо, буларды кий. Көчөдө камераларга урунуп калсак дагы сен таанылбагандай бол. Байыш үндебей Руслан берген кийимдерди кийип жатты. Денесин майда калтырак басканын өзү дагы сезди. Сага ушинтип кайрыла берейин, Бась деп. Азыр баары кыскарып калбадыбы? Карасаң тетиги бурулуш. Ошол жерде негизги видео байкоолор орнотулган эмес. Тигил жактан чыккандар сөзсүз ушул жол аркылуу өтүшөт. Менде бул жакта күзөт кызматында иштеген тааныштар бар. Телефон аркылуу сурап турам. Жалгыздап кармаш үчүн бул дагы керек. Болбосо сага каршы аракеттер көрүлүп кетиши мүмкүн да. Чын эле Руслан айткандай, ошол жолдон бирин экин кишилер ээрчишип өтүп жатышты. Бир аздан кийин Руслан: Жөнө, азыр жалгыз кыз чыгат, деген Руслан Байыштын башына кара чүмбөттү кийгизе салды. Согушка аттанып жаткансып, Байыш да түпөйүл сезим болуп жатты. Бурулуштан чыга берип, кыз капчыгын жаап сумкасына салып жатканда, жанынан өтүп бара жаткандай сезилген адамдын карылуу колу билегине жармашты.
Апа деген кыйкырык чыкты. Байыш жан талашып кыздын оозун жаап жиберди. Чүш деген ишарат менен кызды тынчтандырды да капчыгын албастан кетип калды. Корккон кыз аркасын карабай качты. Аны коркуткан неме кайдан чыкты? Кайда кетти? Азыр аны ойлоно турган абалда эмес эле. Бетиндеги чүмбөттү алып унаага отурду Байыш. Ала алдыңбы? Жок. Эмнеге? Сен даана жиндисиң го. Колдо турган акчаны кантип кое берип жибердиң? Биз ошондо куру жалак калдыкпы бул түнү? Рулду бир уруп алды Руслан. Байыш үндебей дулдуйуп отуруп берди. Эй, сенин мээң барбы? Жаныңа барып сылап сыйпап анан кое берип жибердиңби? Руслан ачуусун жашыра албай жатты. Көнгөн балдары болсо чаап жибермек. Эмнегедир Байышка кол көтөргөн жок. Болгон күчүн унаанын рулунан чыгарып атты. Ал кыз кыргыз экен, анан дагы кичинекей эле кыз көрүнөт, деди Байыш колундагы чүмбөттү ары бери тарткылап. Кыргыз болсо эмне болуптур? Кичинекей болсо эмне болуптур? Аларды сенин урганың барбы? Орус оруска тийбейт, кыргыз кыргызга тийбейт, өзбек өзбекке тийбейт деген мыйзам кайда бар экен? Эми кыз кишинен алсыз үнү чыкканда колун толгоп, акчасын алып чуркап кетүүгө жүрөк даабай койду. Негизи алайын деп эле баргам. Андан аркы кыймыл аракетим өзүнөн өзү болуп кетти. Мейли, көнөсүң, бышасың. Бул сенин адамдык аябоо сезимиң экенин түшүнүп турам. Менде да башында мындай учурлар болгон. Өзгөчө өтө жаш кыздардын акчасын тоногонго колум барчу эмес. Илмийген арык колдор кайрысаң сынып кетчүдөй. Бирок бара ал аябоо сезимиңден дайынын таппай каласың. Өзүнөн өзү жоголот. Жашоону башкача көз карашта карай баштайсың. Баалуулуктарың өзгөрөт. Сенин ичиңде деле бизге окшош бир желмогуз жатат. Бишкекте калган Айсара Тимурга бат-баттан телефон чала берди. Чалуудан майнап чыккан жок. Байланыша албады. Интернети дагы өчүк болуп туруп алды. Анын чалууга жооп бербегенине өзү билип чалбаганына жини келди. Кеңсенин оңдоп түзөө иштери, документтери баары бүттү. Бир гана ачылышы калды. Аны кантип өткөрүүнү Айсара пландап жатат. Бир маалда Инстаграмдан Тимур уулу жана Нурзат үчөө түшкөн сүрөттү көрүп ого бетер ачууланды. Тим эле бактылуу болуп алганын кара, баары жанында, дүйнөсү түгөл болуп менин чалуу мага маанисиз болуп баштаган турбайбы? Карап тур, сени эртеңден калбай учуп келгидей кылбасамбы деген Айсара түнкү клубду сүйгөн курбу кыздарына телефон чалды. Ой, ким чалып жатат деп алар чалууну көрүп таң кала түшүштү. Себеби Айсара көптөн бери алардан алыстап кеткен эле. Баарын шашпай сүйлөшөбүз. Бүгүн клубка барып бир чер жазып келели, деди Айсара.